Жугуштуу ооруга шектелген адамдарды аныктоо жана аларды обочолонтууга алуу боюнча машыгуу өткөрүлдү. Сценарий боюнча кыргыз жарандары Таиландка эс алууга барган. Алардын бири кайтып келе жатып Стамбул-Бишкек каттамынан катуу ооруп эс учун жоготуп коет. Ал тууралуу аэропорттун санитардык көзөмөл кызматына маалымат келет. Алар белгиленген бортто тосуп алууга милдеттүү. Эс үчүн жоготкон адамды дагы түздөн түз эле инфекциолук больницага жөнөттүк. Анан тышкары анын жанындагы эң жакын контакт болгон аларды дагы жеткизип, анан тышкары контактта болгон 17 учуучуну жандагы пассажирлерди өзүнчө биз обсервацияга жаткызып, аларды осмотр кылып, алардан оору чыгабы, чыкпайбы ошо наблюдение кылдык да. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлеринин негизги милдети вирус аныкталган жүргүнчүнү обочолонтуу жана оорунун жайылышын алдын алуу. Сегодняшнее учение у нас это каждодневная работа во время пандемии. Бүгүнкү машыгуу бул биздин пандемия убагында күнүмдүк жумушубуз болгон. 2 жылдан ашык күнүгө бейтаптарды кабыл алып, изоляцияга алчубуз. Машыгуунун дагы бир максаты Манас эл аралык аэропортунун эксплуатациялык планын сыноо жана баалоо. Ошондой эле ресурстардын жетишсиздигин аныктоо. Симуляционное обучение. Биз жугуштуу ооруга шектелген адамдарды аныктоо жана обочолонтууга багытталган машыгууну өткөрүп жатабыз. Ага Манас аэропорту, чек ара кызматы жана башка министрликтердин өкүлдөрү катышты. Бул окутуу бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун колдоосу менен ишке ашты. Жарандар коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн, бирок жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн машыгуулар жыл сайын өткөрүлүп келет. Карлыгач Асангулова, Руслан Бараненко, ЛТР Чүй облусу.